Chicago'da bir bayke özü kafe işletedi, bирок al Facebook'ta Ahmadiyya Qadiyaniyani qoldop üzgültüksüz klas jana поделиться кылат, күмөнүм бар, kafesine барып тамактансак болобу дейт. Тура жолду өзүбүздүн маскапты карманга аракет кылышыбыз керек. Бул боюнча көп айткан мусулмандуу бир тууганым, бүтүндөй мусулмандардын, аалымдардын бардыгынын бул боюнча фатвасы бар. Этиет болуп тамак жеш керек. Адал тамак, арам тамак жесеңиз, дуаңыз кабыл болбойт. Арам тамак жесеңиз, дуаңыз кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам айды экиге бөлгөндүгүнүн кандай далилдери бар? Хадистер толтура. Бирок Кытайдын жазма булактарында ай экиге бөлүнүп, анан кайра жабышкан деген жазууну мен окудум, 2 жыл окуганыма. Изилдеп келсе пайгамбардын убагындагы шилтегенде ай жарылган убакка туура келет. Бул Кытайдын жазма булактарында бар, Кытайдын булактарында. Орозо кармагым келди, бирок часовой пояс штаттан штатка өзгөргөн үчүн кармай албадым, эмне кылса болот? Бунда кандай болуп калат? Кечке күндүз болуп калабы? Часовой пояс дегенде жанагы сапарда болгондо болуш керек. Бул кандай кечке күндүз болуп калат деген сөзбү? Эгерде кызматың дайым ошондой болуп калып, кээде жанагы күн 20дан узап кетсе, 24 саат, кээде 25 саат батпай коет да. Ошол убакта сен өзүң жашап аткан жер бар го, мисалы Чикаго. Ошо Чикагонун сааты менен кармап ачып жаба бересиң. Түшүнүктүүбү? Сен жумушуңдун табияты күндү батырбай койсо, же таңды атырбай койсо, анда ошол өзүң жашаган жердин сааты менен орозо кармап ачып жаба бересиң, орозону. Намаз дагы мына ушундай кетет. Түшүнүктүүбү? Түшүндүңбү? Бирок түшүнүктүү болдубу? Thank you very much.